Сооротуучу Кудай. 13 январь. Забурдан 2 аят окуп кетели. Мен таянган Кудай, менин баш калкалар жайым, менин чебим дейт. Ал сени аңчынын торунан жана айыкпас дарттан куткарат. Кудайдын сөзү бизге эскертет. Шайтан адамды өзүнүн торуна түшүргүсү келет. Инжил китебинен Ыйсанын мындай деп айтканын окуйбуз. Ууру урдоо, өлтүрүү жана жок кылуу үчүн гана келет. Мен адамдардын өмүргө, ашып ташыган өмүргө ээ болуш үчүн келдим. Кудайдын душманы өлтүрүп, талкалоону гана каалайт. Аңчынын тору деген эмне? Бул кулчулук. Шайтандын торуна түшкөн адам анын эркин аткарып, башкача айтканда көз карандылыкка дуушар болот. Күнөөлөр жана ишенимсиздик адамды кулчулукта кармайт. Арактын кулчулугунда, ойноштуктун, тамеки насыбайдын, ачуулануунун, таарынчактыктын кулчулугунда жашагандар канча. Кулчулуктан бошото алган бир гана инсан бар. Ал Ыйса Машаяк. Ыйса жакшы кайтаруучу. Ал бизди кулчулуктан гана чыгарбастан, бизге ашып ташыган өмүр берет. Бизди оттуу жайыттарга алып барат. Кулчулуктан бошотот. Айкаш-чыгашта өлүп, кайрадан тирилүүсү аркылуу ошондой кулга айланткан күнөөлөрдүн баарын жеңип, шайтанды жеңген болгону анын жеңишин ишеним менен кабыл алуу керек.